Пейджи, адегенде өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун Жалал Абад областы боюнча төрайымы Нуркан Койчумановмун. Акын Кыргызстан Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү. Абдан жакшы, бул сыйлыкка сыйлыгыңыз кут болсун, адегенде куттуктайбыз. Бул сыйлыкка жете эле бир өзүнчө бир чоң эмгекти талап кылат. Бул сыйлыкка сиз кантип жеттиңиз? Бүгүн мен Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сіңірген ишмердиги наам алдым. Маданият тармагында 35 жылдан бери жүрүм. Сөз таптап, сөз бактап, сөздүн кадырын билген инсандардын колдоосу, элдин таптоосу дегендей, талантты таптаган эл болот, колдоочусу жетекчи болот. Кандай гана талант болбосун, колдоочусу эл болсо, башына бакыт кошонот дейт да. Мына ошондой 35 жылдык өнөр жолунда баскан өзүмдүн ийгилигимдин жемиши деп айтам да. Анан өнөр кесипти тандабайт дейт. Менин кесибим боюнча врач, акушер-гинеколог. Эмгек жолумду Жалал Абад областык төрөт үйүнөн баштагам. Бирок мына ушул канчалык болбосун өзүмдүн эмгегимдин үзүрүн медицина тармагынан тышкары өнөр тармагында тапканыма кубанычтамын. Абдан жакшы, бул сыйлык сизге эми алдыдагы кандай шык? Ар бир адамдын эмгеги өз учурунда бааланса, албетте шык берет, дем берет, атын атасы куту сүйүнөт дегендей дагы эмгектене берет. Мен ойлойм, бул чыгармачылыгымдын өркүндөшүнө, дагы эл үчүн кызмат кылышыма түрткү бергенден тышкары бул чоң жоопкерчилик. Бул наамга да татык болуш керек, дагы эмгектениш керек. Бере турган учурубуз, Кудай буйруса, ошол Кудайым эргүү берсе, чыгармачылык жолунда да көптөгөн жаштарды өстүрүп, Бактынур Процеп борбору биздин областта бар. Ошол жерде канча жаштарды өстүрүп келатабыз. Ошол эмгегимдин өзүрү артынан жакшы шакирттер тарбиялоо. Абдан жакшы, аябай сыймыктанып жатам. Бул сыйлык сизге чек болбосун, буюрса мындан дагы чоң ийгиликтерди багындырып, чоң сыйлыктарды алышыңызга тилектешпиз. Рахмат кыздар, силерге да ийгилик каалайм. Кыргыздын кыздарын карап туруп айтам да, ар бир замандын Курманжан даткасы бар, Жаңыл мырзасы, кыз сайкалы бар. Ар бир замандын ардактуу асылзадалары бар. Мына ошондой асылзада айымдардын катарын толуктаган жалпы бүгүнкү сыйлык ээлерин куттуктайм. Анан тамчыдай болгон жакшылыкты деңиздей кылып беришкөн силерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Бар болгула.